Жаңалықтар менен тааныштырам. 11 канал студиясында Назика Тамбекова. Шайлоо жыйынтыктарынан кийинки эмоциялар кубаныч, ыза, ый-күлкү аралашкан төшөлгөн түндүн иринен бери Американын 6 шаары Трамптын жеңишине нааразы болууда. Элдин 30% баш мыйзам өзгөртүүсүнөн кабарсыз экенин укук коргоочулар айтышууда. Сиз дагы кандай өзгөрүүлөр болорунан кабарыңыз барбы? Дегеле референдумга барасызбы? Эл аралык укук коргоо уюму Иракта полициянын кийимин кийген адамдар жай тургунду кырып жатканын айтып чыкты. Бул арада Ислам мамлекети Ирактын Мосул шаарында 30-га чукул бейкүнүү адамды электр тогу менен өлүм жазасына тартты. Кутман кечиңиз менен эми бул кабарларды толугураак баяндоо койдум. Адегенде Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан шаардык кеңешке болгон талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктады. Эми эртең 11 ноябрдан тарта саясий партиялардын шаардык кеңештерге көрсөтүлгөн талапкерлери үгүт иштерин жүргүзүүгө укуктуу. Ал эми айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү 10 ноябрда аягында чыгат. Бардык талапкерлер үгүт иштерин 10 декабрь күнү саат 8:00 токтотууга милдеттүү. Эске салсам, жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өтөт. Бүгүнкү күнү саясий партиялар талабынан жылдырылган көрсөтүлгөн тизмелерди каттоонун мөөнөтү бүгүнкү күнү бүтөт. Катталган саясий партияга алкуу катталган талапкерлер эртеңки күндөн баштап саясий партиялар катталган талапкерлер 11 ноябрдан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүгө киришет. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында бул контролдук ревизиондук группадан башка дагы шайлоо алдындагы үгүт иштеринин туура жүргүзүлгөнүн көзөмөлдөөчү жумушчу топтор түзүлгөн. Алар дагы шайлоо алдындагы үгүт иштерин мыйзамга ылайык жүргүзүлүшүн эскертишет. Кыргызстандыктардын 30% баш мыйзамын өзгөртүүсүнөн кабары жок. Бул демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жүргүзгөн сурамжылоо натыйжасында маалым болгон. Сурамжылоого ылайык элдин 20% гана конституция өзгөрүлүп жатканын билишкен, 33% такыр кабарсыз, 47% бул тууралуу угушканын, бирок так маалыматтары жок экенин айтышкан. Биздин коомдук бирикме Кыргызстан жарандарынын арасында сурамжылоо өткөрдү телефон аркылуу. Бул деген компьютер assisted телефон интервьюинг деген программа, ал деген өтө так натыйжаларды бере турчу программа болуп эсептелет. Анткени көпчүлүк сурамжылоолордо ушул КТ программасын колдонуп өтүшөт. Бул 810 болобу, 8100 болобу, 81000 болобу, баары бир статистикалык ката 3% 4төн бөлүк 10 ашпайт. Сурамжылоого катышкан адам 810 адамдын ичинде 55 жаштан жогору курактагылардын өзгөртүү киргизүү жөнүндө жакшы билишет. 18 жаштан 24 жашка чейинкилер көбүнчө кабарсыз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизилип жатканынан маалыматы аз. Жарандар Бишкек жана Чүй облусунун тургундары. Демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясы ошондой эле референдумга барасызбы деген суроо менен жарандарга кайрылышкан. Ага ылайык суралгандардын 60% референдумга барарын тастыкташкан. 22% жарандар барбастыгын, 18% жооп бере албасын билдиришкен. Добуш берүүгө барарын билдирген жарандардын 80%нын жашы 35-54 жашта. Референдумга барууну каалагандардын саны Бишкек менен Чүйгө караганда Талас, Ош жана Баткен облустарында көбүрөөк. Сурамжылоого катышкандардын 25% референдумга жок кыймылы тууралуу маалыматты жоктугун айтышкан. 11 каналынын кабарчысы да шаардыктардын референдум тууралуу кандай кабары бар экенин кызыгып көрдү. Референдумга барам. Анан жанагы мен маалымат каражаттарынан укканыма алаганда референдум туура эле болуп атат болсо керек. Аны жакшы түшүнбөй атам. Анан жанагы премьер-министрге көбүрөөк полномочия берип атпайбы? Ошолор мага жагып атат да. Реформага барабыз, бирок ал жакта маалыматым жок мен. Мен ол боюнча маалыматым жок. Менин маалыматым жок. Барасызбы референдумга? Мүмкүнчүлүк болсо барам. Эми жаңылыктарынан күндөр эле көрсөтүп айтып атпайбы? Сиздер айтып атпайсыңар, мындай болуп атат мындай. Эми кээ бир өзгөрүүлөрү жакшы. Конституциянын биз угуп аткан, анан кээ бирлерин билбейбиз анан. Жашоо оңолсо экен дейм. Жакшыраак депутаттар болсо экен дейм. Президент болсо экен дейм. Ошентем да. Ошон үчүн барам да. Келечек үчүн.
бизге ондай нерсе угулган деле жок. Өзүңөрчү жасап аткандырсыңар да. Биз көчөдө иштеген кишилерибиз да анан бийликке аралашпайбыз чын. Анан болгонун таап жейбиз, курсак тойсо болду да. Бизге өкмөт жардам бербейт. Өкмөттө эмне болуп атканын да биз сезбей атабыз. Рахмат силер айтып койгоңор. Өзгөртүүлөрүн анча деле чоң өзгөртүүдү көргөн жокмун мен. Мурункунун эле эмеси го бар эле. Мен газетеден окуйм да постоянно. Конституцияны, конечно, барам. Барбагантип. Ар бирибиз деген ар бир ушу Кыргызстандын граждане болгондон кийин барышыбыз керек. Анан политикадан мен ушундай алысмын. Конституцияга азыр отурсуз. Жок, бара албайм. Референдум, если керек болсо болуш керек да, ал эми жасаш керек, если необходимость болсочу, если ушундай зарыл болсо. Жасаш керек референдумду, ошо эл үчүн ошол конституция кызмат кыла турган болсо эгерде. Анан саясий оюндар болсо, анда аралаш болсо, анда не знаю, тогда поддерживай. Барам обязательно. Бул, наверное, ар бир кыргызстандыктардын милдети, наверное, обязанность прямая. Американын ири шаарларында Дональд Трамптын президент болуусуна каршы адамдар митингге чыгууда. Ал шайлоодо жарыштын фаворити эсептелген Америка саясатындагы ардагер саясатчылардын бири Хиллари Клинтонду чоң ажырым менен утуп чыкты. Ал арада Пенсильванияда Питтсбург университетинин жүздөгөн студенттери көчөдөн марш алып өттү. Каршылык акциялар АКШнын башкы штаттарында да уланууда. Аризона, Айова, Колорадо, Массачусетс сыяктуу штаттарда нааразылык уюштургандар жол тосуп, айрымдары таштанды салгычтарды өрттөп жиберишкен. Полиция кызматы кабарлагандай, митингге чыккандардын арасында камалгандар же жабыр тарткандар азырынча жок. АКШ президенти Барак Обама бийликти өткөрүп берүүгө камды баштады. Президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча 9 ноябрда жасаган билдирүүсүндө Барак Обама Трампка баарын өз эрежеси менен өткөрүп берүү тапшырмасын кол алдындагы кызматкерлерге бергенин жарыялады. Башка кабарлардан Amnesty International эралык укук коргоо уюму Иракта полициянын кийимин кийген адамдар жай тургундардын канын төгүп жатканын айтып чыкты. Уюм айткандай, кыйнап өлтүрүлгөн 6 адам тууралуу маалымат топтогон. Бул арада Ислам мамлекети террордуктоонун мүчөлөрү Ирактын Мосул шаарында 30га чукул бейкүнөө адамды электр тогу менен өлүм жазасына тартты. Мындай маалыматты Ас-Сумария телеканалы билдиргенинен РИА Новости жазып чыкты. Маалыматтарга ылайык, террорчулар бул адамдарды өкмөттүк күчтөр менен байланышы бар деген күнөө коюшкан. Ирактын түндүк тарабындагы Мосул аймагынын 214-жылы басып алган Ислам мамлекети террордуктоонан куткаруу боюнча аракеттер 17 ноябрдан тарта башталган. Ага Ирактын аскерлери, жергиликтүү кошундар, күрттөрдүн күчтөрү жана АКШ башында турган эл аралык коалициянын аскер аба күчтөрү катышууда. Миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматында согуш башталгандан бери шаардан 40 000 адам турак жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Экрандан алыстабай туруңуз, берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө. Жаштардын бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленди. Кыргызстандын жаштарынын көйгөйлөрү, кыялдары тууралуу сүйлөшөбүз. Кайрадан спирт ичимдиктерин белгиленген мөөнөттөн сатпоо демилгеленүүдө. Бул маселе буга чейин бир канча жолу көтөрүлгөн. Картондо уктап коомчулуктун көңүлүнө алынган 3 жаштагы Исхактын үй бүлөсүнө 3 бөлмөлүү батир берилди. Буга чейин Атамбаев үй бүлөнү турак жай менен камсыздоо тапшырмасын берген. 10 ноябрь жаштардын эл аралык күнү белгиленүүдө. Кыргызстанда жаштардын маселесине арналган тегерек үстөлдөр уюштурулду. Жаштардын эл аралык күнү 1999-жылдан бери белгиленип келет. Кыргызстан калкынын 30%-ны жаштар түзөт. Жаш курагы 18-28 арасындагылар жаштар деп саналат. 1945-жылы өткөн демократиялык жаштардын бүткүл дүйнөлүк конференциясына 63 улуттан ар кайсы диндеги 30 миллиондон ашык жаштар катышкан. Бирок Кыргызстандын жаштарында кандай көйгөйлөр бар? Аларга шарт кандай түзүлгөн? Сөз кесиптешимде. Кыргызстанда биринчи жолу жаштардын проблемаларына арналган жумалык башталды. Анын алкагында бир катар акциялар, флешмобдор уюштурулмакчы. Жумалыктын негизги максаты жаштардын чечилбей келген көйгөйлөрүнө коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн буруу. Демек, биз жаштар саясатынын жакшы иштеп кетиши үчүн биз бир гана жаштар саясатына жоопкерчиликтүү мамлекеттик орган эмес, бардык мамлекеттик органдар кандайдыр бир деңгээлде жаштар менен дагы ишти алып барышыбыз керек. Тилекке каршы ушул кызматташуу мүмкүндө мындай биз каалагандай деңгээлге кое элек да. Ушул биздин алдыда турган, жакын келечекте алдында турган приоритеттүү багыттарыбыздын бири. Ушул боюнча мына жакын өтө турган конгрессте дагы ушул маселе көтөрүлүп, чечүү жолдорун издеп карайбыз.
Бүгүнкү күнү Кыргызстанда жаштарга мүнөздүү делген эң биринчи көйгөйлөр булар жумушсуздук. Билим алууга болгон жаштардын талабынын чоңоюп жатышы да көйгөйлөрдөн. Себеби жакшы иш табуу алган билимге жараша болот. Бул себептүү сыртка агылып сапаттуу билим, жакшы жай табууну каалап Кыргызстандан чыгып кетип аткан жаштар көп. Молодежь в первую очередь задумывается о своем желудке. Сыртка агылып кетип аткан мигранттардын көпчүлүгү 28 жашка чейинки жаштар түзөт. Бирок дагы бир ойлонучтуу нерсе, бүгүнкү жаштар өздөрү деле өнүгүүсү деле келбей калгандай. Курсагы ток болсо, жакындарын камсыздай алса эле болду. Ошол нерсе менен чектелип калууда. Оно пытается найти работу в этом секторе, в этом секторе, в этом секторе. Кыргызстандын жаштарга мүнөздүү көйгөйлөрдүн дагы бири бул өлкөдө жаштар барган сайын ашкере диндешип, кээде радикалдар торуна түшүп калып жаткандыктары да көйгөй болуп эсептелет. Бул жерде өлкөнүн улуттук идеологиясынын чабалдыгы, тийиштүү социалдык камсыздандыруунун жоктугу шарттар түзүп кетүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2000ге чукул адам экстремисттик уюмдар катарында деп шектелип каттоодо турат. Алардын барандуу бөлүгү жаштар түзөт. Сирияга азгырылып кетип аткандардын да көбү бул иши жок, билими жок аймактардан чыккан жаштар болууда. Бүгүнкү күндө бизде терроризм, экстремизм ушунчалык катуу күчөй баштады. Өзгөчө диндин таасирилүү, ислам динин жамылган террористтик, экстремисттик идеялар, диверсиялар мына интернет сайттардан карап көргүлө. Канча деген интернет сайт аркылуу, канча деген мына жанагы диндик, экстремисттик идеологиялар биздин жаштардын башына сиңип атат да, ошолордун башы айланган учурлар көп болуп атат. Ошолорго каршы күрөшүүдө бул эки кызматтын мына бир эле экиден башкармалар бар, булар дагы аз керек болсо. Бул башкармалык деп аталганы менен ал жерде кызматкерлердин саны да аз. Мен атын айтпай эле коеюн канча экенин. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бул дагы жетишсиздик болуп турат. Кыргызстанда жаштар калктын 3/4 түзөт делет. Жана өлкөнүн соңку 2 ыңкылапта алардын ролу күчтүү болгону айтылат. Бирок жаштарга карата улам кийинки келген бийлик жетиштүү мамиле бурбай, ал тургай өгөйлөр жаштар менен иш алып барган, жада калса өз алдынча бир орган түзүүгө жарабай келгени айтылат. Биз аталган жаштар темасын алардын коомдогу ролу тууралуу жаштар уюмдардын ассоциациясынын мүчөсү Элнура Калыбаева менен баарлашабыз. Куш келипсиз. Сиз кыргызстандык жаштардын келечеги жок деп жатасыз. Бул кандайча түшүндүрүп берсеңиз? Эмне себептен кыргыз мамлекетинин эң негизги алдыңкы орундарда жаштар эмес дегенибиз, 48 жылдын аралыгында эле ар кайсыл ведомстволорго, министерстволорго жаштар ишин жүктөп келишти. Кандайдыр бир комплекстүү түрдө иш алып барбагандыктан бул приоритеттүү орун эмес деп эсептеп жатабыз. Негизи приоритеттүү болушу керек, анткени болгон өлкөбүздүн калкынын 30%-ын гана жалаң жаштар түзөт. Жана жаштар бардык жерде кандайдыр жаңыланып туручу ресурс. Анткени бул өлкөнү өнүктүрүүдөгү эң чоң өнүгүүнү алып келүүчү күч дагы деп эсептесек жаңылышпайбыз. Кыргызстандын жаштары негизи жумуш күч болуп эсептелет, бирок көбүнчөсү четтерде жан багууда туура келүүдө. Кандай дейсиз, бүгүнкү Кыргызстандын жаштары деп кимдерди атасак болот? Негизи Кыргызстандын жаштары ушул мына деп толук кандуу образды алып чыгып берүүгө бул мүмкүн эмес, анткени өлкөбүздө негизи эле жаш ким экендигин жана ал кандай болуп өнүгүп өсүшү керек экенин бир тараптуу көрө турган иш аракет жок. Бул иш нерсени алып чыгарыш үчүн бул жаштарды өнүктүрүү концепциясы болуш керек. Кандайдыр бир 20-30 жылга чейин 2030 жылы биз жаштарды кайсыл тармакта өнүктүрүүнү багыттайбыз жана кандай жаштарды көрө алабыз деген. Эгерде айтып кетсек, балким кандайдыр бир жакшы жумуш орундарын түзүп, жаңы кадрларды көрөбүз деген багытты алабызбы, же болбосо бир эле багыт эмес, 3 багыт дагы болот дагы, бардык министрликтер же болбосо агенттиктер болобу, жарандык коом болобу, же болбосо жаштар өзлөрүн кандайдыр бир идеологиялык түрдө ошол бир багытта өнүгүп өсүшүнө комплекстүү алып барууга мүмкүнчүлүк болмок. Азыр бул иш аракет жок болгондуктан жаштарыбыз мына мындай жана могул жол менен өсүүсүн көрөбүз деген деп айтууга мүмкүнчүлүк жок.
конституция менен закон менен жаштар закону боюнча чын аныкталмасы берилген 14 жаштан 28 жашка чейинки жарандарды. Бирок бул толук кандуу образын түзүп берет деп айта албайм. Сиз жаштарга багытталган аларды көтөрмөлөй турган кандай реформаны сунуштамак элеңиз? Өкмөт, бийлик кантип өз тарабынан кандай колдоо көрсөтө алат? Албетте керек. Жаштар ишин алып баруу боюнча азыркы күндө өлкөбүздө болуп жаткан өкмөттүк реформаларга байланыштуу бүгүнкү күндө жаштар ишин алып баруу үчүн иш аракетти бул өкмөт астындагы дене тарбия, спорт жана жаштар менен иш алып баруу агенттигине толук жүктөп коюу менен гана бүтүрөбүз деп жатат. Бул жерде жаштар менен иш алып баруучу уюмдардын ассоциациясынын атынан биз буга каршы чыгып, сунуштоолорубузду киргизип жатабыз. Анткени жаштар ишин толук кандуу алып барып, министрликтер аралык бардык кызыктар адамдардын ортосунда иш аракеттер пайда болуп, жигердүү иш жүрүү үчүн шериктештикти түзүү керек. Жана комплекстүү түрдө кандайдыр бир концепцияларды, стратегия, ошол эле жаштардын саясатына тийиштүү закондорду астыга алып чыгуу үчүн бул министрликтин алкагында гана алып барылуучу иш. Ошол себептен жаштар ишин алып баруу үчүн министрлик деңгээлде гана иш алып барылыш керек. Экинчиси, ошол жаштар ишине кандайдыр бир тиешеси бар жана жаштардын үнүн толук кандуу өкмөт астында жеткизе ала турган бул өкмөт астындагы жаштар иши боюнча комитет керек. Анын 0,5% ошол курамдын 0,5% бул мамлекеттик органдардын өкүлдөрү түзүшү керек да, 0,5% бул жарандык өкүлдөр, жарандардын жана жаш адамдардын санынан түзүлүп, кандайдыр бир керектүү негиздүү кеңешмелерди киргизүү жана багыт берүү боюнча иш алып барышы керек. Маегиңизге рахмат. Коомдук жайларда спирт ичимдиктерин ичкен өспүрүмдөргө 3000 сом айып салуу нормасы сунушталууда. Тийиштүү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин тармактык комитети экинчи окууда жактырды. Мыйзамда каралган 100-300 сомдук айып пулдун суммасын 1000-3000 сомго чейин көбөйтүү сунушталып жатат. Демилгечилер мыйзам долбоору жаштарды тарбиялоо талабын күчөтүп, коомдук коопсуздукту камсыздоо ишин жакшыртат деген пикирде. Бул атайын белгиленбеген жерлерде спирт ичимдиктерин ичкен 18 жашка чыга элек жаштарды көзөмөлдөө аракети болуп саналат. Жаңылыктарды улантабыз. Картондо уктап коомчулуктун көңүлүнө алынган 3 жаштагы Исхактын үй бүлөсүнө карата Кара Суу шаарынан 3 бөлмөлүү батир берилди. Картондо уктаган наристенин окуясын президент Алмазбек Атамбаевге чейин жетип, өлкө башчы үй бүлөнү турак жай менен камсыздоо тапшырмасын берген. 3 жаштагы Исхактын үй бүлөсүнө Кара Суу шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдөн 3 бөлмөлүү батир берилди. Үйдө жашоого бардык шарттар түзүлгөн. 2-3 ай мурун социалдык тармактарда картон кагаздын үстүндө уктап жаткан баланын сүрөтү жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн. Кийинчерээк Исхактын дагы 3 бир тууганы, бардыгы жалгыз бой апасы балдарын базарда ич жуупагары маалым болгон. Балдардын эчкимисин тег жайын аныктаган документтер болгон эмес. Бул жаңылыктардын соңу болду. Мен Назика Атамбекова, интернетте каналдын баракчасын 11 KG сайтына баш багып турууну эскертем. Кайрадан амандашканча.